Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Унутта калган улуулук китебибиздин жарыкка чыгышын сиздерге жарыялап кетүүнү туура деп чечтик. Дүйшөн Маймулов Күркүрөө аймагында биринчи окутуучу, биринчи мугалим экенин тарых барактары тастыктап турат. Тарыхты бурмалоо мүмкүн эмес экен. Канча мезгилдер өтсө дагы, тээ түккүрдө унутулуп калса дагы, бир жерден бирөө себепчи болуп акыры чыгат экен. Эч нерсе унутта калбасын билдим. Кадича апанын айтуусунда жаралган бул китептин өзүнүн окурмандары чыгат деп ишенем. Кадича апа ошол Дүйшөн мугалимдин тун кызы. Азыркы күндө жашы 86-дан 87-ге караса дагы, тың өткөн күндөр али да көз алдынан өтүп жаткандай сезимдерге берилип, аңгеме куруп берген эле. Ал күн дале эсте. Бул силерге айта турган нерсе узак жылдар бою ичимде сакталып келе жатат. Менин атам Дүйшөн Маймулов биздин өрөөндөгү биринчи мугалим эле. Ооба, андан эч нерсе да өзгөрбөс, бирок тарыхта аты калса дегеним. Менин ойлогонум бардык жерде улуу залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы биринчи мугалим Дүйшөндү Арчагул айылындагы Качканаков Дүйшөн дешет. Ооба, ал киши да алгачкы мугалимдерден. Бирок ал киши Арчагул айылында согуш жылдарында мугалим болгон эмеспи? Ал кишинин да биздин аймакта балдардын билим алышына кошкон салымы өтө чоң. Аны жок дей албайбыз. Антсе да менин атам Шекер айылындагы дөңсөөдөгү мектепте балдарды окутканы чындык. Дүйшөн кызы Кадича. Урматтуу көрүүчү, унутта калган улуулук китебин издегендер болсо, экрандагы телефон номерлерге байланышсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Салтанат Бейшенова.